Бул өмүргөң адам болуп жаралып, баштан өттү байоо сезим балалык. Баткак кечкен андагы кез азыр жок, бардыгыбыз туш тарапка тарадык. Ата көрсөк алкыш менен баталып, алыс эле бизден кайгы капалык. Айылыбыз чаң коронуп турса да, адамдардан сезилчү эле тазалык. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн Дөөлө айылынын кулуну жаш төкмө акын Нурсултан Малдыбаевдин ата-энесинин үйүндө бүгүн коноктобуз. Биз бүгүн Нурсултан Малдыбаевдин бала чагын жана чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы? Нурсултан байкенин балалык кези жөнүндө айтып берсеңиз. Нурсултандын балалык кези жөнүндө айтып бере турган болсок, Нурсултан бала кезинде эле ушундай чыгармачылыкка баягы өнөрү бар сезилчү да бизгечи. Көбүнчөсүн тоолорго барып, эки жакка барып, бир нерселерди мындай клип кылып тартып, бир нерсе ойноп, ушундай чыгармачылыкка жакындыгы көп бар болчу да. Анан өзүнүн мүнөзү болсо, андай деле тентектигин деле байкаган жокпуз. Бир баласы болгондон кийин баягы бизге деле баягы тентек кылса деле билинген жок. Анан бирок мындай чыгармачылыкка, ушундай ийгиликтерге өзүнүн таланты менен келди окшойт. Башка балалык чагы дагы айта турган болсок, ат минип өстү, тоодо өстү көбүнчөсүн, кружокторго катышып, айылда болду. Ошо чоң энесинин колунда өстү. Ушундай балалык кездери ушундай менен өттү. Балаңыздын кичинен кезинде эле таланты билинди беле? Балабыздын таланты 7-8 класска чейин билинген жок. Эл катары эле сабакка барып келип, окуп, кружоктордо, мектептерде сабактан билим алып эле жүрдү. Анан кийин 7 класска келгенде, 7-8 класска келгенде баягы көбүнчөсүн акындардын дисигин алып келип бериңизчи деп эле ал убакта диск болчу да, DVD салганчы. Ошону көп суранчу эле да. Мен нарынга кеткен сайын эле диск алып келип бериңизчи деп. Анан алып келсек эле бир көк бычактын сабын кармап эле ошо акындардын дисигин көрүп отурам эле да. Анан ошондой ойгонгон окшойт. Нурсултан байкенин таланты кимден өткөн деп ойлойсуз? Нурсултандын таланты эми эки жакта тең эле бар. Чыгармачылык, ырдаганы, элге алынган жагы баягы мен дебей берсем деле туура болбойт. Папасы деле сөзгө чечен, баягы эл аралап элге чыкпагандан кийин көп билим берип атпайбы. Анан өзүнүн чоң аталары деле ыр жазып ишкен. Анан калган таланты, чыгармачылыгы мени деле тарткан, эки жакты бирдей эле тарткан Нурсултандыкы. Нурсултандын таланты баягы өзү айткан эненин сүтүнөн аталгандан деп коет турган. Эки жакта тең болсо керек. Чоң атасы да ыр жазчу, тетрадтары бар эле ыр жазган. Эки жактан тең эле өтсө керек. Качантан баштап төкмөчүлүк өнөрү билине баштады сиздерге? Нурсултандын төкмөчүлүк өнөрү ушу 8-9 класстан баштап билине баштады бизге. Жана айтып өткөндөй, акындардын дисигин көп көрчү дебедикпи? Анан ошол убактарда мага комуз алып бергиле, домбура алып бергиле, гитара алып бергиле деп ошондой аспаптарды алып берип, анан домбурага көбүрөөк басым жасады да, казактардын айтыштарын көбүрөөк көрчү эле да. Анан ошондо ошо мектепте жаш таланттар конкурсу болуп, анан акындык конкурс деген жок экен да. Анан Нурсултандын ошол талантын көрүп алып, мектепке барып, чай күлежеге, класс жетекчиси күлежеге барып айттым да, Нурсултанда ушундай бир талант бар экен, үйдөн байкап атабыз, ушуну бир сиздер да байкап көрбөсүздөр десем, анда эртең как раз ушундай жаш таланттар конкурсу болгон атты эле, ошого алып барып катыштырып көрөлү деп чакырып, алып барып катыштырып, ошондон ойгонду окшойт. Бизге ошондон баштап билине баштады. Нурсултан байкенин качан үй бүлө курайын деген ою бар? Эми Нурсултанды биз келген сайын эле үйлөн эле дейбиз. Өзү баягы бир үйдүн жалгыз баласы болгондон кийин биз да небере күтөлү деп үйлөнгү эле атабыз. Анан Кудайдын буйруган убагы келе деп быйыл ушу үйлөнсө деп өзүбүз да күтүп турабыз. Бирок бул убакта үйлөнөм деп бизге айтпайт да. Анан биз үйлөн деп өзүбүз Нурсултанга айтып атабыз. Быйыл эмне алсаң да үйлөн балам деп. Соц тармактарда Нурсултан байкенин Нурайым Акылбекованын туулган күнүнө карата куттуктоо посту чыкты. Ал жерде көптөгөн комментарийлер жазылды. Нурайым Акылбекова чындыгында эле сиздин болочоктогу келиниңизби?
Эми бул суроого мен мындай деп жооп берет элем да. Нурсултан менен Нурайым Акылбекова сүйлөшөт экен деп көптөгөн суроолор көп жазылат, көп айтылат, экөө сүйлөшөбү деп. Эми Кудай буюрса маңдайына жазса үйлөнүп деле калышат болуш керек. Эми бул элге жаралган бир жылдыздар экен. Экөө көп жерде чогуу жүрөт, экөө сүйлөшөт турбайбы деп көргөндөр наоборот мага телефондон жиберип калышат да. Анан Нурсултан буюрса эми Кудайдын насип кылса келин болушу да мүмкүн. Бирок ачык айта албайбыз Кудайдын буйругунан. Сиздерге чоң рахмат. Ал эми Нурсултан Бакеге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.